سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı mekendешler, qadırlı Müslüman bir toğanlar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала барыбызга акыйкат жолду көрсөтүп, акыйкатка бекем кылсын. Toğru эмес жолду көрсөтүп, андан сактанганга жардам берсин. Барыбызга пайдалуу, дүйнө ахиретте пайдасы тийген билим берсин. Кабыл болгон, риякөрсүз амал берсин. Кең ырыскы, берекелүү ырыскы жана бардык оорулардан шифа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дубадан барыбызды сактасын. Kur'an'ın okuyaları hakikat, Kur'an'ın okuyaları savak,
Kur'an'dın okuyaların Allah Taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a aytıp bergen maksatı жүрөккө күч кубат берип, мурункулар да ушундай сыноолорго кабылган, силер да ушундай сыноолорго кабыласыңар. Ошон үчүн сабыр кылгыла, жана акыбетти, жыйынтыкты Алла Тааладан жакшылыктын үмүтүн кылгыла. Эртеби кечпи сөзсүз Алланын жардамы чынчылдар менен, имандуулар менен, жакшылар менен деген сабактан Кур'ан-ы Каримден окуяларынан Самуд деген коом өткөн. Бул ушу Ад коомунан кийин келген, Ибрахим пайгамбардан мурун Салих деген пайгамбар келген. Салих алейхиссалам пайгамбардын аты Салих. Бул Ибрахим пайгамбардан мурда келген. Самуд коому Кур'ан-ы Каримде 23 жерде айтылат экен. Демек 1-2 жерде эмес, 23 жерде айтып аткандан кийин бул Самуд деген коом, бул тарыхта болгон коом, кандай булар жашаган, кандай ийгиликке жеткен, кандай ишенимдери болгон, кийин пайгамбардын чакырыгына эмне деп жооп берген, жооп бергенден кийин акыбети эмне болду, кабыл алган албагандардын. Ушулар тууралуу 23 жерде келет экен. Ад коомун жок кылгандан кийин араб коомдон булар Салих алейхиссалам аларга келген. Бул ушу бардыгына белгилүү эски ушундай коомдон болот. Бул Нух алейхиссаламдын баласы Самга барып кошулат экен. Санжарада Хижаз менен Шам мамлекетинин ортосунда Вади Кура деген майданда жашашкан экен. Шам мамлекети менен Хижаздын ортосунда дейт. Мына булардын ошо Дарул Хукума деп коет, ошол макамы Хижр деп, Мадаини Салих деп бүгүнкү күндө дагы тарыхта бар. Буларга Алла Таала ушунчалык өнөр, ушунчалык чеберчилик, кыйындык берген экен. Алар тоолордун ичинде шаарларды курушкан. Бүгүнкү күндө биз тоолордун ичинде туннел кура албай атабыз го. Алар шаарларды, жашай турган шаарларды курушкан. Ошунчалык аябай өнөр жай, өтө ушундай немелерге кыйын болгон. Бирок бутпарастык, зулумдук, чоң буттардын, ошолордун алеге эле ушу бут жасап сыйынып эле ширктерде акыры коом бузулуп, жамандыкка барып, булардын бардыгы. Кийин өтө бай болушкан булар эстегенде, өнүгүп өсүү, развитие деп мына бүгүнкү айтып атабыз, өтө күчтүү өнүккөн, акыйдалары өтө бузулган эле. Алла Тааланынга шүгүр кылып, ушунча Алла Таала бизге өнөр берди, мүмкүнчүлүк берди деп Аллага шүгүр кылгандын ордуна жараткан Алла Таалага ибадатты таштап, бутпарастык, ширкти бекем кармашты. Жараткан Алла Таала ушуларды оңдоо үчүн, ушуларды туура жолго салуу үчүн Салих пайгамбарды элчи кылып жиберди. Салих алейхиссалам Худ алейхиссаламдан кийин болжолдо бир 100 жылдан кийин келген экен. 100 жылдан кийин Худ алейхиссаламдан кийин Кур'ан-ы Каримде Салих алейхиссалам өзү 8 жерде келет экен. Алла Таала ошо Самуд коомун туура жолго салуу үчүн жиберген. Аларды өтө ширк кылганга, куфурга сыймыктанып, кыйынсынган эл эле аларга насаат айтты: силер Алладан башкага ибадат кылбагыла, силерди жоктон бар кылуучу дагы, ибадатка лайыктуу дагы жараткан Алла Таала силерге мүмкүнчүлүк берди, ошого шүгүр кылыла деп алардын ошо коому талап кылды Салих пайгамбардан: мейли сен айтып аткан эгерде чын боло турган болсо, анда сен жараткан Алланын тарабынан бизге бир мужиза көрсөтчү, бир белги көрсөтчү, мейли сага ишенейли, бир белги көрсөт деп. Ал болгондо дагы өздөрүнүн талабы: кандай белги көрсөтөйүн? Мына бир мына зоо аска бар экен, ушул зоо аскадан жарылып ичинен бир чыксын. Эгерде сенин Кудайың, Аллахың чын болсо, ушуну кылып бизге көрсөтсүн. Болгондо да ал семиз болсун, тигиндей момундай болсун деп сыпаттарын айтышып, бооз болсун дейт дагычы. Бооз болсун, жөнөкөй эмес, тирүү чыгып туруп, ушул өзүнүн үнүн чыгара турган ушундай болсун деп. Салих пайгамбарга бардык талаптарды койду. Салих пайгамбар айтты буларга: уккула, мейли, мен жараткан Аллага кайрылайын.
Алла Таала мына ушуларды иман келтирет деп мына ушинтип айтайын. Кийин иман келтирбей койсоңор анда чатак. Алла Тааланын ушул белгисин көргөндөн кийин, мужизасын көргөндөн кийин иман келтирбей турган болсоңор жакшы болбой калат деп аларга эскертмелерди берди. Булар болсо макул деп анан кийин Салих алейхиссалам дуа кыла баштады. 2 рекет намаз окуп, жараткан Алла Тааладан сурап, Алла Таала дуасын кабыл кылып, ошол зоо асканы жарып туруп, бооз төөнү чыгарды да. Чыгарганда аз-мазы иман келтирди. Бирок көпчүлүгү иман келтирбей койду. Жада калса, кыскараак айтканымда, ошол төөнү иман келтирбей койгондон кийин айтты, эми бул төө Алла Тааланын нақатулла, Алла Тааланын бул төөсү, силер буга тийбегиле. Ниетиңер бузулбасын, кара ниетти кылбагыла, кол салбагыла, буларга тийбегиле деп. Ошондой болсо дагы эскертме берди. Бирок төөнүн Алла Таала бергени бул сыноо үчүн эле. Ал убакта ошол бир кудуктан суу ичишет экен. Анан айтты, мына ушул жерде бир күн төөнүн кезеги болот, экинчи күнү силер кезек-кезектешип мына суу ичкиле деп. Бирок карап көрө турган болсоңуз, ага дагы булар ушундай бир кызганып, азгырууга алданып, ошолордон адамдардын баягы капырлары ушу төөнү өлтүргөнгө кара ниетти кылып калды дагы. Болгондо дагы эмне аркылуу дейт, риваяттарда келет, ошол сулуу кыздар аркылуу ошону бутпарастар көтөрүп, мына ушуну өлтүрсөң мен сага тиемин деп насапты ушуларды неме аял кишиге азгырылып, эң бактысыз адам, дүйнөдө эң бактысыз адам ушу Алла Тааланын мужизасы төөсүн ушул эмесин шыйрагынан кескенге даяр болуп калды да. Ага да жардам бергендер болуп, кыскасы айтканда болбот дегенде барып анан буну жыгытып, ушу Алла Тааланын төөсүн анан булар өлтүрүштү. Өлтүргөндөн кийин эми деди Салих пайгамбар, болду эми бул жагы болбой калды. Жараткандын азабын күтө бергиле. Ал жанчыдагы кордой турган азап силерге тамаша эмес ал. Болбоду. Алар 4-чү күнү өңдөрү сапсары болуп кетти. Жума күнү өңдөрү кыпкызыл болуп кетти. 6-чы күнү өңдөрү капкара болуп кетти дагы. 6-чы күнү. Базар күнү буларга кыйкырык келди. Ушундай катуу кыйкырык, кулак жүрөк жарылып кетти турган кыйкырык. Андай үн кандай келген жогора. Жер титирөө менен бардыгы жок болду туугандар. Мына ушул немелерден кийин, андан кийин анан Салих алейхиссалам өзүнө ошо иман келтиргендерди алып, Палестина дейт. Мына бүгүнкү күндө Палестинага ал жака анан кийин көчүп кеткен. Ушуну жараткан Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам качан келди? Салих пайгамбар качан болгон? Ибрахим пайгамбардан мурда болгон. Ошонун окуясын айтып берип атат да эми. Елестетіп көріңіз, пайғамбарымыз бір китептен оқыған жоқ, бір мұғалимден сабақ алған жоқ. Бұл тарихты болғанда дағы бұрмаланбаған, ушундай ең тура тарихты Алла Таала Жабраил периште арқылы пайғамбарымыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүнө вахи менен кудайлык кабар кылып жеткирди тугандар. Демек, биздин тарихыбызда бул бар экен. Ошон үчүн пайгамбардын артынан ээрчигендер, ошолор гана кутулуучулар. Пайгамбардын артынан ээрчибегендер бүгүнкү күнү кандай гана эмесине мактанбасын, күчүнөбү, байлыгынабы, башкасынабы, Алла Таала аны эртелүүгө жок кылып кое турган. Себептерди билесиз да, булар эми мындай хикаятта келет, тоонун ичине ушундай үй салгандардын максаты эми Нух пайгамбарда кандай болду? Тофан суусу келип туруп жок кылды суу менен. Андан кийин Худ пайгамбар келди, Ад коомуна, аларды болсо шамал менен аларды жок болду. Булар ойлоду, суу шамалдан кутула турган ушу зоо аскалардын ичине үйлөрдү салып алсак, ушул бизди куткарат го депчи. Ушулар бизди куткарат го. Алланын азабынан эч нерсе куткара албайт келе турган болсочу, каерде болсун ал жетип келет, эч нерсе тоскоолдук кыла албайт, эч бир нерсе пайда бере албайт тугандар. Мына Кур'ан-ы Каримде Алла субхана ва таала айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим." Араф сүрөсүндө: "Ва иля тамуда ахахум салиха." Анака Тамуд коомуна Салих пайгамбар ошол өздөрүнөн эле жибердик. Ал айтты: "Кала я кауми убудуллах, ма лакум мин илахин гайру."
قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم дейді. Мына ей қауымым, бір Аллаға ибадат қылғыла. Сілер үшін андан башқа сыйынғанға лайықты зат жоқ, ағаламды жоқтан бар қылған, жалғыз ғана Алла. Ошо ғана сыйынғанға лайықты. Чындығында сілерге Робыңардың тарауынан açık айқын bir дәлел келді. Алғайса мына сілер үшін bir белгі қатары Алланың төсі, нақатулла деп. Алланың төсі дегені ошол жөнөкөй төө емес, шарапат, жөнөкөй төө емес, Алла Тааланың bir мужизасы. Төөлөр көп, бирок ошого Алла Таала өзүнүн bir өзгөчө ушундай берген эле, ал касиеттүү төө эле фадаруха деп ошондо Юсуф Салих алейхиссалам айтып атат, бул төөнү тек койгула деди. Неге? Ta'kul fi ardillah, Allah'ın жерinde ottop жүрө берсин. Эми биринчи ишенишиңер керек. Дагы ишенбедиңерби? Экинчи кадам. Силер буга тек койгула, булар тек койгула Аллах'ın жөнү. Вала тамассуха бисуин. Кара ниетте кылып кол тийгизбегиле. Кол тийгизбегиле. Ошондой кыла турган болсоңор эмне болот десе, фаяхудакум адабун алим. Анда силер азапка душар болосуңар. Жан чыдагыс азап, оорута турган азап силерди кармайт dedi. Болбосо бавваакум фил ард تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Allah Taala sizlerge жерге ат коомунан кийин жер бетине силерди жайгаштырып, силер болсо ал жерден кан сарайларды салат элеңер, тоолордун иштерин көзөп кирип туруп үйлөрдү салат элеңер. Алланын неематын эстеп Аллага шүгүр кылгыла дагы бузулбагыла, оңолуп жашагыла деп мына пайгамбардын даваты гана. Вала ta'ta fil ardı mufsidin, жер бетинде бузукулук таратып жүрбөгүлө силер деген эскертүүлөр келген эле буларгачы. Ана булар эмне? Фa'aqarun naqa wa atafa an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ana төөгө тийбе десе булар барып гести шыйрагынан Алла Тааланын робусуна өкүмүнөн таң моюнда кылып кутуруп чыгышты булар. Анан дагы айтышат, ey Салих дейт, сен бизге вада кылганыңды алып келбейсиңби дейт. Азап келет деп айтып атпадыңбы деп азапты чакырып атышат, карай. Эгерде сен пайгамбар болсоң, чынчыл азапты бере алып кел dedi. Ошондон буларга азап келип, булардын баары жок болгон. Болбосо Салих алейхиссалам буларга ачык эле лaqad ablaqtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun an-nasihin дейт. Мына караңыз. Мен силерге Робумдун ошо кабарын, рисалатын жеткирдим, өкүмдөрүн жеткирдим. Мен силерге жакшылыкты гана кааладым. Бирок силер насаат кылуучуларды жакшы көрбөдүңөр дейт да. Мен силерге насаат кылдым. Насаат деген жакшылык каалоо деген сөз. Ирадатул хайр лил ахарин, өзгөлөргө жакшылык каалаганды айтат. Ошондой кылсам, силер насаат кылуучуларды, бирөөнүн бир жакшылык каалоочуларды ошону акыл эсиңер менен чалкап жакшына кабыл алгандын ордуна аларга каршы чыктыңар, жакшы көрбөдүңөр дейт мынакей. Болбосо фастагфируху сумма тубу илей. Силер Алладан кечирим сурагыла, тоба кылгыла деп айткан. Ошонсо да болбоду да. Анан кийин фaqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Мынакей. Эми турак жайыңарда өлтүргөндөн кийин 3 күн тура бергиле деди. Мынакей. 3 күн тура бергиле. 3 күндөн кийин анан Алла Таала назарын көрөсүңөр. Болбосо булар өздөрүнөн кетти. Булар адилеттүүлүк менен эле Салих пайгамбар айткан. Алла Тааланын төсүнө тийбегиле. Qala hadihi naqatul laha shirb wa lakum shirb yawmin ma'lum. Бул бир күн кезек менен суу ичсин, силер да бир күн кезек менен суу ичкиле. Белгилүү күн менен мына десе булар болбой ушундай кылды. Кыскасы айтканда ва аммастамуду фахадайнахум фастахаббул ама алал худа. Алем самут айта турган болсок биз аларга туура жол көрсөттүк эле, бирок алар туура жолдун ордуна караңгылыкты жактырып алышты дейт мынакей. Туура жолдун ордуна адашууну жактырган, туура жолдун ордуна караңгылыкты жактырган. Пайгамбарлар келген дүйнөгө иманды орнотуш үчүн иман жарыктык. Туура жарык кылып көрсөтөт мына кандай экен. Дүйнөңү дагы жарыта турган, кабырыңды дагы жарыта турган ал иман болот туугандар. Булар эми арабтар болот, кандай болбосун, ушундай болуп анын акыры булар зулумдук кылган, зулумду фадаламу биха зулумдук кылышты. Ошол жерден акыйкатты ээрчибешти.
акыйкатка эрчибеген себебинен ушундай азап келди. Хадихи нақатулла лакум ая. Мына Алла Тааланын төсү силерге белги деп канча эскерткенге карабастан жыйынтыгы акыбети ушу менен бүттү туугандар. Ошол жердеги өлтүргөн кишилерди өлтүрүү үчүн айтылат экен. Кандай болбосун Кудар ибн Салиф деген экен. Бин Жунда деп мына ушул келип кесип ошону чапкан экен да. Мисра деп, Масра деп кыскасы кандай болсун, бул ошо биринчи кол салган ошол болгон экен. Урматтуу туугандар, жараткан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде бул окуяны айтып, сиздерге биздерге бир сабак берип атат. Алардын пайгамбарыго өзүнүн коомуна эле келген болчу. Биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бардык коомдорго кыямат күнгө чейин инсандарга жиберилген пайгамбар. Демек пайгамбардын артынан ээрчий берели. Жараткан Алла Таала бизди жамандыктан, кордуктан, бактысыздыктан, азаптан куткарат. Анан иншалла жакшылыктарга Алла Таалам жеткирет. Так, бүгүн суроолор көп экен, суроолорго өтөйүн. Эмне себептен кымбатчылык болуп жатат? Жалпы эл кандай амал кылсак, амалга жараша акыбал дегенде насаат айтып кетсең эстейт. Эми бунун бардыгы хадистерде деле келет. Күн сайын эки периште чыгып жарыя кылат экен бул. Кайсы нерселерди наркы канча болуш керек деп, субханалла. Кымбатчылыктын бардыгы адам баласынын амалдарынан. Эми бул жерде эгерде кымбат болобу, арзан болобу ал эмес. Мисалы бир немени караңыз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга бир эрежесин айтып койгон. Эрежесин айтып койгон. Валау анна ахлан кура аману ваттақау лафатахна алейхим баракати минас самаи вал ард. Эгерде бир эл, бир кыштакта жашаганбы, шаарда жашаганбы бир эл, эгер алар иман келтирип таквалыкты тандаса, Алла Таала айтат, биз асман жердин берекесин ачып коебуз дейт. Ал канча болуп кетсе дагы асман менен жердин берекесин. Асманда учурда жамгыр жайт. Жердеги түшүмдөрүңүз молду, дандарыңыз бардыгы молду болот. Маселеңиз проблема жок. Курсаңар ток, жаныбарыңар да ток, бардыгар болот депчи. Демек буга иншалла канткенде амалга жараша туура айтасыз, тоба кылайлы, иман менен такваны тандайлы, маселени баары чечилет. Жолдошум менен баш кошуп 4 ай жашап 2 жолго түштүк. Анын үй бүлөсү бар экен эле. Үй бүлөсүнө кеттим, ага талак бербей койду. Эми турмушка чыксам болобу? Жок, болбойт. Ошол эмени кандай болбосун, талак алгандан кийин гана экинчи аялы болуп тийген экен. Мен эми кийин билип калдык дейт. Кыскасы азыр талак алмайынча, иддан өткөрмөйүнчө турмушка чыга албайт. Мен намаз окуйм деп аракет кылам, кантип жаттайм деп эле окуй албай кечиктирип атам дейт. Жо мындай, бисмилла дегенде туугандарына жаңы намазды баштагандар барго, аракет кыла бериш керек. Аракет кыла бериш керек. Башында кичине кемчиликтер болот, мүчүлүштөр болот, ылдыйөдө. Ага Кудай кааласа барып оңолуп кетет. Ошон үчүн бисмилла деп, эгерде Фатиха сүрөсү менен дагы кыска бир Ихлас сүрөсүбү, же болбосо кайсы дагы Инна Атайна сүрөсүн билсе деле, акырын баштай бериш керек. Эркек болсо, анда дагы жакшыраак. Алгандай толук билгенге чейин жамаатка келип эле баштай берсе, ушу биринчи жыгылган турганды үйрөнүп кетет. Анан күн сайын бир сөздөн кошо берип, бир айда 30 сөз, 30 сүйлөм кошулуп кетет. Анан барып иншалла оңолуп кетет. Талак боюнча түшүндүрмө бере аласызбы? Талак боюнча өткөндө деле айттык эле. Бул шариятыбыздагы коюлган бир ченем туугандар, кандай мусулман баласы, алар баш кошкондо ак нике менен баш кошот, ошондой эле кээде келишпестик болуп калат. Табияттары, характерлери, жана башка нерселери балалуу болуп болбогондо ар кандай болуп калат мисалы. Ошондо деле биздин ислам динибиз болду эми бир жолу ажыраштыңар, түбөлүккө душмансыңар деген чечим жок туугандар. Мейли болбой калса, бактысын бул кыз, келин башка менен кошулуп көрө берсин. Бул бала болсо башканы алып көрө берсин бактысы. Бирок душмандык болуп бири-бирине кастык болуп андай болбойт туугандар ал.
Ал эч качан мындайга барбаш керек. Талак уруксат берилген нерсе, шариятыбыздагы бул бар нерсе. Бирок Алла Тааланын ачуусун келтире турган нерсе болуп эсептелинет да. Ошон үчүн жөндөн жөн эле талак менен ойношпош керек, жөндөн жөн эле талак бере бербеш керек, жөндөн жөн эле талак да сурай бербеш керек. Болор болбон кишине сабырдуулук деген керек, кишине мындай акыл эси топтоп, чечимдей өзү көтөрүмдүү болуп, бул нерсе керек туугандары. Аны эми талак ушунчалык боло турган болсо, анда шариятта ошо сүннөт талак деп коет. Ал кандай? Таптакыр биринчи аракеттери болуш керек, ага чейин таптары түшүндүрүп, насаат кылып, өзүңүз дагы ыймандуу болуп, ыймандын жолуна түшүп, таптакыр болбой атса, андан кийин кыз тараптан, бала тараптан өкүлдөр келип, алар жараштырганга аракет кылсын. Дагы таптакыр болбосо, анда төшөктү өзүнчө кылып, бир аз мындай уруп койгула деп айтат. Уруп койгуланы анча-мынча молдолор башкача кылып чечмелей берет экен. Ур десе жакшы чечип алыш керек. Биз ур дегенде эле мушту менен башка уруп, же болбосо талуу жерге урганды түшүндүрөт. Андай эмес. Тафсирлерди карасаңыз, Куранда уруп койгула деген жери бар. Ал кандай десе, бармак менен дейт мына. Бармак менен кантип урасың? Жөн эле мындай. Аны муну муштум менен, шапалак менен, же болбосо башы көзүн көк ала кылып деген, ал андай таптакыр динибизде караланган жок нерсе бул туугандар. Макулбу? Анан ошондой учурда мисалы таптакыр талак болсо, бир талак. Болгондо да тазалык кезинде, айызы келбеген учурда, кошулбаган учурда, бир талак. Ошондо да, чтоб ойлонгонго мүмкүнчүлүк болсун. Кызга дагы, балага дагы. Тияқты да шашылбай, азыр эми аябай ачууланып алышты, буларчы эмоцияга кирип алды. Эми буларга кичине мөөнөт берилсин, бир талак берсин, чтоб экинчи жол кайра кой жашаганга ата-энелери дагы өздөрү менен да кеңешип көрүп, нар жак бер жактарды өлчөп, таразалап дегендей. Эми кайра жашаганга мүмкүнчүлүгү бар да, кайрадан нике кыйганга. Кудай сактасын, азыр эч нерсени билбей эле, 3 талак, 10 талак болуп башталып, нике барды бузулат, кайра жарашайын десе мүмкүнчүлүгү жок. Ошо менен көп өкүнүчкө батып калып атат. Жолдошум иштеп акча табат. Мен болсо үйдөмүн. Абысындар менен касса ойнойбуз. Бул туурабы? Эми үйдө болгондон кийин ибадат абысындар менен жакшы мамиле боло бериш керек, бирок касса болбойт. Мына акыркы учурларда азыр мисалы доллар кымбаттап кетти, мал кымбаттап кетти. Ар кимдин кассасы ар кандай экен да, жакында ушундай суроо болуп атат. Бир жыл мурда биз ушул бир койго эме кылган экен, ал этке bir kança kilogram etken al. Ettin baası özgörülüp, murda kalganlar, arzanırak, azırkı bıyılıyam ala turganlar, etti göğürök misali, çoğultkanlar göğürek akça getip, mınanday çorni kassa, özünçe toptomoylar bolu ihtiyardı o şariatta turganlar. Kim kança beri alsa meyli, jardan beri versin. Bırak, mildetli türde kılıp, çok nersenin moyununa eğilip koygan al jakşı emes. Atam moldo, köp жылдан beri namaz okuydu. Adamların iş joldorin açıp dem salıp kaytarma kılıp kılı at deydi. Apam okuydu. Anan apamlar köp kredit alat. Men köp aytam. Al nerse bizge aram eken dep. Ağa karabastan ele ala verişet. Emne kılsam bolat. Atağınız molda olsa aytiş kerek emi. Bu kredit jakşı emes em. Kredit hiç kaçan jakşılık alып барбайт. Bilip koyuңuzlar туғандар, кимдин мойнунда кредит болсо, эртерээк кутулганга аракет кылыңыздар, будан кийин албаңыз. Бул жакшы эмес. Анан көрө бар, канча дүнүйөңүз болсо, акчаңыз болсо, ошону эле оборот кылып, ошого аракет кылып, ошо менен жашаганга жетпейт туғандар. Күйөөмөн ажырадым. 40 күн болду. Көз өткөндөн соң билдим, башка үй бүлөсү да болгон экен. Мен өтө ишенген адамдын бул кылыгын угуп кечире албай жатам. Канчалык аракет кылсам да болбой атат. Эмне кылсам, күйөөм аябай жакшы инсан эле дейт. Жок эми өткөндөн кийин удкуру махасина маутакум, пайгамбарыбыз айткан өткөн адамдардын жакшы сыпаттарын айткыла. Тем более эки үй бүлөсү отурган болсо, бир арам жолго барган жок да. Ошон үчүн баары кечиримдүү болуш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда деле канча жубайы бар эле. Ошондой эле шариятыбызда Курандын өкүмү, мусулман адам зарылчылыкка жараша карап, өзү жакшы тарбия, адилеттүүлүгүн орното алса, 2-3-4кө чейин уруксат берилген жерлери бар да. Жөндөн жөн эле өткөн адамга кечире албай атам, бул жакшы эмес. Эми баардыгы Кудайдан да. Ошон үчүн кечиримдүү болуш керек. Кечиримдүү болуш керек, дуа кылыш керек. Эми тим более өтүп кетти. Мөмө жемиш алып сатам. Дыйкандан алганда коробкага 1 килограмм чыгарам, базарда сатканда
жарым килограмм коробкага чыгарам, доход чыгат, отход чыгат. Ошондо жарым килограмм мага адалбы дейт. Жакшы болбой алат жок. Ошо эле коробкада, ошо коробканы сатып алып атканда 1 килограмм деп, анан сатып атканда жарым килограмм деп, бул туура эмес болуп калат. Бир эле коробканы. Анан көрөк коробкасы менен кошо эле баалап коюш керек, эң жакшы. Коробкасы менен кошо эле сатып бериңиз. Ошондо сиз жалганчы болбой каласыз да. 1 килограмм коробкада чыгарып сатып атканда ошо эле 1 коробкада арзан эме болуп кетпейт да. Жеңилдеп кетпейт. Бул болбой калат. Кородон өлүп калган малдын эти арам болобу? Же кээ бирөөлөр кородон өлгөн мал адал болот дешет. Жооп берип коесузбу? Жок тугандар. Кородо, машинедеби, таладабы өлгөн мал бардыгы арам болот. Бисмилля Аллаху акбар деп муздалган жокпу? Асылып калды, жыгылып калды, муунуп калды, жөн эле өлүп калды, же бир койду сүзүп өлтүрүп койду. Бардыгы арам, кысылып калып өлдү. Жаардан учуп кетти, кээде уйлар учуп кетет, кээде жылкы, айгырлар учуп кетет. Булардын бардыгы бисмилля Аллаху акбар. Эгерде ушундай жаны болсо, ошол жерде бисмилля Аллаху акбар деп союп калыш керек. Үлгүрүпчү. Даже onun bu moynu üzülüp ketse dağı misali zoodon düşüp ketти. Moynu üzülüp ketkende dağı kan çıkkanda dağı adal bolup kalbayt al. Ağa sözsüz Bismillah Allahu Akbar dep moynundan tartkandan keyin gana adal bolot. Demek ol korodo başka jerde al adal emес, aram өлгөн aram эле болот то. Үй бүлөдө аялдын орду жөнүндө айтып берсеңиз, эркектен жооп сурап иш кылуу керекпи дейт. Жок, бардык эле иштерде эмес, мисалы 5 убакыт намазга эркектен сурабай эле окуйсуз. Орозо тутсаңыз, мисалы фарыздарга, ошондой эле кандай гана иш болбосун. Бирок үйдөгү башка мамилелер бар, көчөгө чыгуу маселеси бар, бирөөгө бир нерсе берүү маселеси бар, алуу маселеси бар, зиярат жана башка. Эркектен сураш керек. Ар-риджал каввамун алан-ниса. Куранда Алла Таала айткан, эркектер аялдардын үстүндө жоопкер. Ушулар карай турган, көзөмөлдөй тургандар. Ошон үчүн никеде кабыл алдым дегенден кийин эркектин көңүлүн, ошол жакта эркектин ушу талабын, уруксатын карап туруш керек бул жерде. Менин бир кызым бар. Экинчисин тууганда операция болуп төрөгөмүн. Врач башка төрөбө, кыйналбайм деген эле. Мага жолдошум көз карашы өзгөрдү. Мен үйдөн жүктөрүн алып кеттим. Эжелер мага зулумдук кылганга чыдабай кеттим. Мага кандай насаат бересиз деп. Кайнежелери менен неме болгонго деп мындай толук жазылып аптыр, мындай түшүнүксүз. Кандай болбосун сабыр кылыш керек, сабыр кылыш керек. Анан дайым эле сабыр кыл деп айта бересиз деп. Ошондой эле биз башка бир тарапка деле айтып атабыз. Кайын журтка деле, ал жердегилер алар мындай зулумдук кылбагыла, жардам бергиле, жумшак болгула деп. Менин аялым ичет, устаз. Не кылсам болот? Үйдөгүлөр каршы дейт. Астагфирулла. Эми күйөөсү туруп мисалы, эми мындайда уяттуулук барго. Бул эркекте болгон жакшы, аялда болгон жакшыраак да. Эркектерде эми сөккөндө эле мындай эркекке уруксат берген жерибиз жок. Ал деле арам, бирок кээ бир аялдар сөксө арамдыгы күчтүүрөөк да. Аялдын уурлук кылганы бул деле жаман. Бирок эркектин уурлугу дагы жаманыраак. Ушунча күч колу болуп туруп дагынан кийин урдайбы дегенде. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн иншалла мына жердеги аялым ичет десеңиз, бул аялды эме кылыш керек эми, тарбия кылыш керек, бекем кармаш керек, айтыш керек. Ошондой азыр алхамдулилля мисалы аялдардын борборлору бар, казияттарда азыр жакшы мындай диндеги аялдар бар, жакшы даават бере турган. Аларга айтып неме кылыш керек. Менин келинчегим айылга барып жашайлы десем, мен барбайм, барсаң мен айылда жашабайм деп, өзүң бара бер деп атат. Не кылсак болот? Жок, жакшы эмес. Күйөөсү каерде болсо, келинчек ошол жерде болсун да. Шаарда болсо шаарда, эми жашоо турмушуңарга карагыла. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жолдомосу ушундай, кайсы эки иш берилсе, ошонун жеңилирегин тандайт эле. Караңыз. Орун тандап кыйынсынбаңыз. Эки иш экөө тең жакшы, туура эле. Ошондо жеңилин тандайт эле пайгамбарыбыз дайыма. Дайыма жеңилин тандаш керек. Мисалы жашоо шартында бул үйдөбү же тиги үйдөбү же бул жердеби же тиги шаардабы, өзүңөр турмушуңарды карап көргүлө, кайсы жерде силерге жеңилирээк, ошону тандап жашагыла. Анан аял деген күйөөгө баш ийиш керек.
Эгер ал айылда барайлы десе, айылда турмушу жеңилдир. Аялды багуу милдетин Алла Таала эркектерге койгон да. Ошон үчүн эркектерге ээрчигенге туура келет. Үй бүлөсү кембагал, жарды, ичээрге ашы жок отурушат. Аялы балдары менен күйөөсү болсо дааватка 40 күндөп чыгып кетишет. Үй бүлөсүн карабай дааватка чыгып жүрө берсе боло береби? Жок туугандар, мындай болбойт. Дааватта бекем эрежелер бар. Үй бүлөсүн толук камсыздамайынча чыкканга таптакыр уруксат эмес ал. Үй бүлөсүн камсыздасын, мисалы 40 күн бара турган болсо, үй бүлөсүн бардык жагынан камсыздап, аларга талим, намаз, дин жагын түшүндүрүп, анан өзү оңолуш үчүн, үй бүлөсүнө дуа кылыш үчүн чыгып келсе мейли. Жөндөн жөн эле ачка, жарды деп айтып атат, аны таштап коюп эле тияк бияктарда жүрө берген ал болбойт туугандар. Менин 2 кызым бар. Кантип салиха кыздардан кылып тарбияласам болот? Иманда тарбиялаш керек. Иманда тарбияласаңыз, Кудай кааласа, кыздар күйүмдүү болот. Ансыз деле кыздардын мээримдүүлүгү бар. Бирок акыркы учурда мына тияк бияктардан окуп, жашоо турмушка карасаңыз, кандай деген кыйын нерселер болуп кетип атат. Иман сабагын мектептерге киришине сиздин оюңуз кандай? Балдар имандуу болот беле, кылмыштуулук азайып деген ойдомун, эге татыктуу дин алымдар сабак берсе дейт. Мындай туугандар, Кудайга шүгүр, иман сабагы мектептерге кирүүсү Кыргызстанда 89% мусулмандардын ар биринин эле арманы, үмүтү болсо керек деп ойлойм. Бардык пайгамбарлар имандын сабагын бериш үчүн келген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, суралганда, "Мал иман?" Иман деген не десе, пайгамбар айтат, "Ида сарратка хасанатук ва саатка сайятук фа анта муъмин." Качан сенин жакшы сөздөрүң, жакшы иштериң сени кубандырса, жаман сөздөрүң, жаман иштериң сени кыжалат кылып турса, сен ушул имандуулук дейт. Ушуну үйрөткөндүн сабагы мектепке кирбесе болбойт да. Караңыз, бунун 2 пайдасы. Биринчиден, имандуу үй бүлө түзгөнгө, имандуу аталар, имандуу энелер, имандуу соодагерлер, имандуу саясатчылар, имандуу башкаруучулар, имандуу болмоюнча биз эч качан бактылуу боло албайбыз. Имандуулук, имандын сабагы бул жарыктык. Жүрөгүңүзгө, кабырыңызга, ахиретиңизге. Бул туугандар бүгүн эле козголгон жок, мына акыркы учурларда соц тармактарда имандын сабагы кирсин кирбесин деп. Биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын приоритеттүү максатынын бири, биздин тилегибиз, канча жылдан бери аракет кылып атабыз. Бизге чейин, мага чейинкилер да канча жылдан бери аракет кылып, ушу имандын сабагы кирсе, эртеге ушул коррупция түп тамыры менен жоюлабы деген чоң үмүт. Түп тамыры менен, Кудай кааласа, карыялар үйлөр болбойт. Имандуу боло турган болсо, өзүнүн кыздар балдарын өлтүрбөйт. Бул эң биринчи адеп, өзүнчө баш балдарды ата-эне, мугалим дегенди урматтагандын сезими, улууларды урматтаган сезими, бул имандуулукта бул. Ушуну мен ойлойм, иншалла баары дуа кылат. Албетте мен жеке өзүмдүн оюмду айтайын. Мен көптөн бери эңсеген оюм, кайсы бир бактылуу адамдын колунан ушул имандын сабагы мектепке кирет экен деген. Кайсы бир бактылуу адам экен депчи. Кудайым ошону кимдин колунан киргизер экен, ал кандай бактылуу адам экен деп отурам мисалы. Албетте биз светтик мамлекетте жашайбыз. Бул светтик деген имандуулукка каршы деген эмес да. Светтик деген ол имандуулуктун бир чекенги мүчөсү бул. Кичинекейи. Ошон үчүн Кудайга шүгүр. Мына иншалла Кудай кааласа иманды сабагы кирсе, буйурса, иншалла бул деген канча жакшылыкта. Албетте биз ушуну жөндөн жөн эле ар кандай сын айтпастан жардам бергенге аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз дуа менен жардам берейли, тажрыйбабыз менен, билимибиз менен жардам берейли. Мына мыйзамдагы биздеги депутаттар мыйзам жагынан жардам берсин. Бүгүнкү күнү кандай ушул жерге Кыргызстандын келечегин, жаркын келечегин, элибиздин жаркын келечегин өлүп деле калат экенбиз го. Мына быйылкы жылы канча деген адамдардан өлүп калды. Ошон үчүн биздин өзүбүздө келечекте Кыргызстан мамлекетин ойлогон, Кыргызстандын элин ойлогондорго буга чоң жардам бериш керек. Бардык мейли, мыйзамдуулук бүгүн туура келбей аткан болсо, анча-мынча жерин тууралайлы. Имандын сабагы дегенге неме болбосо, анда мейли
уроки нравственности деп мына Россия, Великая Россия деп мына өздері ушу православие болуптур. Буларда кандай деген ыйман сабактары бар. Европаны айтпаңыз, аны карап туруп. Кудай кааласа мындан чочулабаш керек. Эч качан мындан коркпош керек. Эң чоң пайдасы биздин уул кыздарыбызчы эртеге мынакей мындай деген бар да, религиозный экстремизм, религиозный терроризм, религиозный радикализм деген. Ошолорго Кудай кааласа булар эч качан эме болбойт, корал болбойт да. Эгерде ыймандын сабагы кире турган болсо, жамандык жагынан да сак болуп калабыз. Көрбөйсүзбү? Бул адилеттүүлүккө, ыймандуулукка, тартиптүүлүккө, боорукерликке пайгамбарыбыздан сураган. Мал иман десе ас-сабр ва самаха дейт. Мына караңызчы. Ыймандуулук деген сабырдуулук, кечиримдүүлүк дейт. Мына. Ушуну үйрөткөн сабак бизге керек эмеспи? Анда кандай болот анда? Эгерде жок болсо, анда биз аракет кылышыбыз керек. Баарыбыз ойлойм, Кыргызстанда 80-90% биздеги мусульман, албетте православдар дагы бар. Мына православие, буларда дагы иман бар. Кагышпайбыз. Bizim мына кылым карыткан эки дин, ислам менен мынакей православ орус чиркөөсү бар. Ушулардын дагы Даниил деген владыка, алардын ушу башчысы. Биз дайыма кеңешип турабыз. Биз дайыма ушуга мисалы карап туруп, ыймандуулуктун сабагы болсо мейли. Биздин мисалы мусулман балдар христиан дини эмне экенин билейли. Буддизм эмне экенин билейли. Алар мусулман деген ким экенин билсин. Мусулман жалган сүйлөбөйт, мусулман калп айтпайт, уурдабайт. Мусульман зулумдук кылбайт. Мисалы биз билейли. Жоксо дин таануу деп деле койсок болот. Бул мындай эле неме эмес аны. Наоборот, бул колдой турган, келечегибизди ойлогон. Бул ыймандын сабагы туган, бул дүйнөдө эле пайдасы токтоп калбайт. Кудай кааласа бейишке киргизгенге чейин сизге пайдасы жетет. Бейишке киргизе турган ыйман да, ыймандын сабагы болбосо эмне сизди бейишке киргизет? Дозокко барайлыбы? Жок, агайын мусулман бир туугандар, жакшы туга кылышыбыз керек. Элди бөлбөй, тигиндей мындай кылбай, баарыбызга керек нерсе. Не только мектеп окуучулары эмес, вуздарга дагы. Ушу не только вуздарга эмес, бардык ишканаларга бизге ыймандуулук болсо, алхамдулилля, кандай деген береке болмок. Кандай деген жакырлардын, кандай деген алардын кыйналганын курсактары тоймок. Социалдык проблемасы, башкасы, арам нерсе түбүнөн жоголуп, кылмышкерлик түбүнөн жоголуп, келечекте азыр глобалдашууда мына алдына ала мынаны карап аткан бул өтө жакшы деп ойлойм. Мыйзам иретинде боло турган болсо эчтеке эмес, ал кыйын нерсе эмес, келечегибиз үчүн, эгемендүүлүгүбүз үчүн анын бардыгын карап койсо болот. Ана бул жакында эле козголгон маселе эмес да тууган. Мынакей Байымбет Мамади тарабынан мектептердеги ыйман сабагынын программасы 92-жыл иштелип чыккан экен. 92. Эгемендүүлүктөн кийин эле биз буга каттап. Азыр элибиздин талабы болуп калды. Мөмө бышып жакшы учур болуп калды. Кудай кааласа ыйман сабагы келсе, баягындай мен силерге айтып аткандай религиозный экстремизм деп коет. Дини экстремизм деген сөз. Дини терроризм, дини радикализм деген бардыгынан кутулабыз да. Көрбөйсүз? Мына коррупция бүгүнкү күнү канча акча кетип атат, канча күрөш болуп атат. Спит менен канча деген акча бөлүнөт, канча күрөшүүлөр болот. Булардын ыймандуу болсо, Кудай кааласа уулдарыбыз, кыздарыбыз албетте мына ыктыярдуу сабак кылып койсо деле болот. Бирок каалабаса бербей эле койсун. Менин балам ыймандуу болгонду каалайм, эртеге мени урматтаса экен, менин укуумду билсе экен. Өлүп калса мени көтөрүп көмө турган, карып калса мени карыялар үйгө киргизбей турган, менин кыздарым, балдарым күйүмдүү болсо экен деп ким гана каалабайт? Ушунчалык эле эгерде кыйын болсо кошумча кылып койсун, вне классный деп коет мисалы. Болсо жөнөкөй эле мисалы кружок катары кылып койсун. Туугандар Кыргызстандын келечегин ойлогон, мына ыймандын сабагына каршы чыкканга мен таптакыр акыл эсиме келбейт бул. Мындай кылбаш керек, иншалла. Келиңиздер адилеттүү, боорукерлик, бир туугандык сезим менен карайлы буну. Кудай кааласа, мыйзам, мисалы мен мыйзамды караштырып, нарыбелерди кабыл алдырып көрсөтсө болот ал. Светтик деген бул жарыктык туугандар, современный деп, ыйман современный эмес, ол ракета учкан, да кыямат күнгө чейин канча жыл келет, бардыгына жооп бере алат биздин ыйман. Акылбы? Болсо мына 2003-жылдан бери 10-июнда билим берүүдө кыскасы айтканда мурда ыйман сабагы да бир топ убакытка чейин бизде эле болуп турган. Анан кийин адеп сабагы деди, кийин токтотулуп кайра неме болуп турду. Эми Кудай кааласа мен ойлойм, иншалла учурдун талабы элибиздин бардыгынын иншалла колдосу, жаратканын негизи колдосун туугандар. Мына ушу акыркы учурларда мындай болуп атканы, буга биз толук иншалла колдоо көрсөтүшүбүз керек. Иншалла. Албетте мыйзамды мына биздеги мыйзамдагы отургандар, депутаттарыбыз бар иншалла, аларда дагы
бардығына иншалла караштырып неме кылса болот. Мен образование менен албетте буларга иман сабагын берүүдө бүгүнкү күндө бизде университетте мурда хадистер аз эле жок эле да. Аз университетте ислам университетинде канча бүтүрүүчү бар? Караңыз. Теологдордон канча деген бүтүрүүчүлөр. Медреселерден канча деген азыр аалымдар. Бардыгына жакшы болот. Биздин Кыргызстандын келечеги үчүн кайдыгер болбой, кош көңүл болбойчу, бардык күчүбүздү жакшылыкты таркатыш үчүн, жамандыкты жоюш үчүн беришибиз керек. Ар кимдин өзүнүн күчүнө, алына жараша сарпташыбыз керек туугандар. Кудай кааласа иншалла, ойлойм, иншалла бар ийгиликтер болот. Анан мына ар кандай секта мектага кирип кетүүдөн токтойт. Болосо Европада көрбөйсүзбү, иманы сабагы бар. Протестанттар, католиктер, мына биз Америкага барганбыз, жөөттөрдө атайы алардын өздөрүнүн иман сабагы бар экен. Мектептерине кирдик биз. Бардыгына үйрөтөт, Тавратты үйрөтөт, Талмудду үйрөтөт. Өзүнүн. Ошон үчүн бул өтө керек. Кудай кааласа баары жакшы болот буюрса. Карызга акча алып кайра 2 жумадан кийин берсе эмне болот? Жакшы эле болот бул. Карызга алгандан кийин берген бул дагы эрдик бүгүнкү күнү. Карызга алып туруп бербей атпайбы? Бая биздеги бир сөз бар эле го, колуң менен бергенди бутуң менен аласың депчи. Карыз менен тамашалашпаш керек туугандар. Бирок карыз берген кишиге күн сайын канча сумма берсе, ошончо сумманы садака кылган соого жазыла берет. Түшүнүңүзбү? 10 000 сом карыз алды эле, 10 000 сомду 2 жумага бердиңиз. 10 000 сомду күн сайын садака кылган, 2 жумага чейин күн сайын садака кылган соогун аласыз. Мына карыз берген кандай соо. Ихласга каралат да. Албетте эми. Ихласга бардык эле амалда каралат да. 24 саат каралат да. Жамандай берсең берилек. Бирок мисалы аны алып бербей жүрсө, мына зулумдук. Ага күнөө жазыла берет, сизге сооп жазыла берет. Сиз берген болсоңуз, сиз кайгырбаңыз. Бирок сиз өзүңүз муктаж болуп калсаңыз, ала турган болсоңуз, мыйзамдуу мамлекетте жашап атабыз. Милиция бар, башкасы бар. Эгерде чыдай алсаңыз, сабыр кыла алсаңыз, мөөнөт берип коюп туруңуз. Бирок алгандар акыл эстүү болуш керек да. Менен сурабайт экен, мөөнөт берип кое берет экен деп жүрүп, шылдыңдагандай болуп, бул зулумдук. Бул пайгамбарыбыз айткан, бул зулумдук деген. Кокусу Кудай билет өлүм качан келип калат. Ошо бойдон өлүп калсам эмне болот? Жаназасын ким окуйт? Кабырда кандай болот? Шейит болсоң дагы, Алланын жолунда жан берсең дагы, карыз болуп калсаңчы, тууган. Бул жөнөкөй нерсе эмес бул. Жооп бере турган нерсе. Жолдошум намаз окуйт, бирок келиндер менен көп сүйлөшөт. Айрыкча эри жоктор менен мунун күнөөсү болобу, болбойбу дейт. Кандай болбойт де? Жок, бул мына жакшы эмес туугандар. Биздин шариятыбыз таза дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Мединадагы мечитте бирөө келип, "Я Расулалла, мага зына кылганга уруксат бериңизчи" деп сурады. Кара. Зына кылганга, арам иш кылганга мага уруксат бериңиз деп сурап атат. Ошол жерде отурган сахабалар ачууланып, бунун башына алып ире тургандай болуп кетти. Пайгамбарыбыз токтогула, бери кел деди, жакын кел. Сен апаң барбы? Бар. Апаң менен бирөө ойноштук кылганды каалайсыңбы? Угуп алгыла эркектер. Апаң менен бирөө ушундай ойноштук кылганды каалайсыңбы? Зына кылганды. Жок деди. Эжең барбы? Аялың барбы? Кызың барбы? Каалайсыңбы сен? Сен аялың менен бирөө ушундай болсо? Жок. Сен азыр зынага уруксат сурап аткан, же бирөөнүн апасы, же бирөөнүн эжеси, же бирөөнүн аялы, же бирөөнүн кызы, сен кандай каалабагандай, башкалар да каалабайт. Караңыз. Кийин чакырды дагы. Көкүрөгүнө пайгамбарыбыз колун коюп туруп дуа кылды. "Я Аллах, бунун жүрөгүнө арам нерселердин жиркеничин салгын, зынанын жиркеничин салгын." Ошо сахаба айтат, "Өлгөнгө чейин зынадан өткөн, жиркенген нерсе болбой калды мага" дейт. Эң жек көргөн, жиркенген нерсем зына болуп калды. Алла Таалам сизге ак никеде адал берген. Ошо менен. Бирок мына намаз окуп, ана мындай кыла берген жакшы эмес туугандар. Албетте барып оңолот, намазды оңдош керек да. Намаз оңолсо, Кудай кааласа, азыркылар да оңолот. Намаздын сүрөтү болсо, анда жакшы эмес. Акыйкатына өтүш керек да. Мен хижаб кийип, намаз окуп, иманымды сактайм десем, апам хижаб кийбей эле жүрсө болот дейт. Бул жерде хижаб деген арабча сөз акыркы жөнүндө келип калды. Атактында жолук. Жолук салынып жүрсүн. Кудай кааласа жакшынакай, жөнөкөй эмес, балагатка толгондон кийин ар бир кызга буйрулат. Азырдан уяттуу болсун. Азырдан абирин сактап жүрсүн. Жаратканга кулчулдукту унутпасын. Бактылуу болом деген кыздар үчүн. Кайнежем калыстыгы жок.
өзүнүн бир тууганын киши катары көрбөйт. Туугандар ичинде той топурга эч нерсе кошпойт. Күйөөмдүн эч кандай күнөөсү жок. Эмне кылышты билбейм дейт. Туугандар мындай, баарыбызга эле бир эреже. Ла дарар ва ла дирар. Сиз өзүңүзгө да зулумдук кылбаңыз, зыян жеткирбеңиз, башкаларга да зыян жеткирбеңиз, болду. Кайны жеби, келинби, кошунабы, күчтүүсүнбү, алсызгабы? Жок. Зыян жеткирбеңиз. Мына шариятыбыздын кандай деген алтындай эрежеси. Өзүбүзгө да зыян кандай? Бирөө арак ичет, наркотик, өзүнө көрө албастыктын зыянын билесизби? Өзүңүзгө. Сиздин жүрөгүңүз ооруйт, көрө албастык кылсаңыз. Ал жүрөт, ал Москвада жүрөбү, каякта билбейсиң ал. Сен менен иши жок. А сен көрө албастык кылып ичиң тардык болуп берип, приступ кармап атат, жүрөк кармап атат. Эмне кыласың аны? Ал улак чаап жүрөт мисалы. Сен кимге көрө албастык кылып атасың? Ал болсо тамак жеп жүрөт, Москвада жүрөт. Ошон үчүн айтат, көрө албастыктын зыяны көрө албастыктын өзүнө дейт мына. Бир башкага да зыян бербейли. А мыналарды карайм, тияк-бияк неме кылган. Жакшы эмес да бул. Адам өлгөн жерден кызматчылар 3 күнгө чейин тамак жесе болобу? Бай маселе бар эмеспи? Адам өлгөн жерден ошол жерден тамак жебегиле деп. Кызматчылар кайсы кызматчылар? Көр казгандарбы? Көр казгандарга тамак берип койсо болот. Аны ошол жерде тургандар сааттан кечке ошол жерден, эгерде өлүктүн мал мүлкүнөн эмес, өлүктүн мал мүлкү мураска бөлүнгөнгө чейин жегенге кол салганга болбойт тугандар. Ошон үчүн мурас илимин алышыбыз, үйрөнүшүбүз керек. Мурас илимин таркатышыбыз керек. Болбосо азыркындай чыр-чатактар улана берет. Ал жерден эме бөлүнгөн болсо жоксо башка өлгөн киши эмес, тирүү кишинин чөнтөгүнөн чыккан акчадан эгерде мына ошо кызматчыларга тамак жей турган болсо эчтеке эмес. Өлгөн кишинин мүлкүнөн жей турган болсо мураска чейин, өзгөчө буда жетим балдар болуп кала турган болсо, анда болбойт таксыр. Кызым уктап туруп басылбай ыйлап атат. Не кылсам болот? Чочуп калса керек 3 жашта дейт. Дем салыңыздар. Көбүнчө жөн эле бир эле салып коюп туруп калбайчы. Мүмкүн болсо 5 убакыт намаздан кийин жатаарда дагы убакыт болгон сайын дем салып туруш керек балдарга. Балдарга дем салып туруш керек. Аны анча-мынча дегеле да чочуп ыйлагандар эме болуп калса, аны ошондой эмдетип койгула. Анча-мынча энелер бар го, жакшы эмдеп коет ыйлагандардычы. Ал дагы алхамдулилля мындай табигый Алла Таалам берген бир ушундай кээ бир энелердин колдорунда касиеттери бар да, эмдеп коет, ыйлабай калат. Болот бул делечи. Мен жаңы үйлөндүм. Эмне деп кеңеш бересиз? Үй бүлөмө жубайыма кандай калыс мамиле кылышым керек? Жакшы мамиле кылыңыз. Пайгамбарыбыз айткан, силердин эң жакшыңар үй бүлө бала чагаңарга жакшыңар деген. Ошон үчүн таквалык болсун. Үй бүлөгө жакшы мамиле кылса, Кудай кааласа. Сабактарга катышып турсак көп нерсени угабыз. 5 убакыт мечитке намазга барып, жума намаздарга барып, үйдө кичине диний таалимди алыңыз, үй бүлө боюнча китеп алыңыз барып. Биз ар кандай китептер сатып алып атпайбызбы? Жомокторду окуп келери кечке, пайдасы жок бир нерселерди. Анан көрөк бир пайдалуу өзүңүздүн үй бүлөлүк турмушту бекемдегенге ошондой машал централь эмеле китептер бар. Ошолорду алып окуңуз. Орусчасы бар, кыргызчасы бар. Анан суроо бериңиз, мындай тигиндей деп. Өзүңүздүн үй бүлөңүзгө өзүңүз кам көрүңүз да. Азыр үйгө көмүр алганда не кылабыз? Өзүбүз эле ишке чыгып эле издейбиз. Телефондорду чалабыз. Көмүр канчада не? Каяктыгы, кара кеченики, каердики? Бардыгыбыз эле өзүбүздө кыштан алдык кам көрөбүз го. Отун кандай болуп атат, жылуу кийими кандай, балдардын жылуу наскиси кандай деп. Ошондой эле биз дагы динге өзүбүз алдын ала кам көрөйлү. Үй бүлөбүздү бактылуу кылыш үчүн, үй бүлөлүк ошол институттун бекемдөө үчүн кандай чараларды көрүшүбүз керек? Алардын бардыгын өзүбүз аракет кылайлы. Тахажжуд намазында аялым мага уюса болобу? Же өз-өзүнчө окуйбузбу? Жок, өз-өзүнчө окуйт. Фарыз намаздар уюнат. Анан Рамазан айда тарави намаздар бар. Андан башка намаздар уюлбайт тугандар. Ал бул нафил намаздар уюлбайт. Өзүнчө окуйсуздар. Биздин кошуналар көчүп кетишкен. Көп кабаттуу үй. Подвалдагы калтырып кеткен буюмдарын биз колдонсок уурулукка жатпайбы? Караңыздар, эгерде кошуналарыңыздар жөн эле атайлап таштап кеткен болсо, өздөрүнө кереги жок катары, анда колдоно берсе боло берет. Бул ашя мубаха деп коет. Мисалы бирөө мусорго картон таштап кетти, баклажка таштап кетти.
ошо мусорго таштап кет, аларга кереги жок да, мейлиби? Ошол жакшынакай бир баклажка же жакшынакай бир нерсе, анча-мынча байларды да таштап кете берген жерлери бар да, аны алып иштетсеңиз боло берет. Эгерде ал подвалга таштап кеткен буюмдарын кайра келип алам десе, же сатам деген болсо, анын уруксатысыз иштетсе алса болбойт. Мен бирөөдөн акчага бир нерсе алдым эле, бирок ал мени алдап койду. Сиз айткандай аны кечирейинби дейт. Аны айтып кой, будан кийин алдабай, эми кечирдим деп кой. Будан кийин алдабасын да. Мындай нерселер бар да, туугандар. Бирөө алдаса, кыянат кылса, же болбосо кандайдыр пейлиңер, жылдызыңар келишпесе, мусулман баласыбыз да, эки нерсени таштабаңыз. Мамиле кылбаңыз, болду. Көңүлүңүз тартпай атат. Мамиле кылбай эле коюңуз. Бирок эки нерсени таштабаңыз. Бул насаат, чоң насаат барыбызга. Салам берүүнү, дуа кылууну. Жолукканда, ал биздин душман эмес. Биздин душман шайтан, биздин душман нафс. Жолукканда ассаламу алейкум. Үй бүлө бала чака жакшыбы? Жакшы. Всё, кеттик. Жакшынакай салам бериңиз чын жүрөктөн. Саламдашпай койбоңуз да. Салам берсе алек албай коет кээ бирлер. Андай болбош керек. Саламдашканды будан эчтеке кетпейт сизден. Үй бүлө бала чака жакшыбы? Жакшы отурасыңарбы? Бол, жакшы эле болгула, бол. Кет. Мамиле кылбай эле коюңуз. Азыр бир нерсе алып берип, чогуу иштерди кылып, чогуу жүрүп тияк бияк деме керек. Мисалы да. Экинчиси дуа. Дуа кылганды таштабаш керек. Я Алла, буга да жакшылык бер, буга да туура түшүнүк бер, буну да бактылуу кыл. Периште өткөндө сабакта айттым го. Сизге дуа кылат ошого. Я Алла, буга дуа кылып атат, караңыз кандай жомарт. Буга бер, буга бер, буга бер. Мейли? Азыркы убакта көпчүлүк ата-энелер калыс болбой калышты. Колунда бар баласын, балдарын карашат, ал эми колунда жок балдарын бөлүп турушат дейт. Жок, мындай болбойт де. Ата-энеге балдардын ортосуна калыстыкка шариатта буйрулганбыз. Кара. Ошон үчүн чындап эле бул өтө жакшы суроо берди. Кээ бирлер бир баласын жакшы көрөт, бир кызын көбүрөөк жакшы көрөт дагы, ошого эле кийим алып бере берет, ошого тамак, ошого сапарга, ошону тойго алып барат. Башкаларын анын жүрөгүнүн ортасын таксыр. Андай болбосун. Балдар, кыздар бардыгына адилеттүү, бир болуш керек. Бирөөсүн алып берсеңиз, бардыгын алып бериңиз. Бирөөсүн эмес, андай кылбаңыз. Албетте кээ бирлер чоң, наоборот тескерисинче, мындай кээде баланын бирөөсү кичине орукчаныраак болуп калат. Кичине азмасы алсызараак болуп калат, макулбу? Ошолорго наоборот көбүрөөк көңүл буруш керек болот. Мисалы менде байлар кой эми, бай балдары өзүнөн өзү тиричилик алып кетип атат да. Кембагалдарын кичине карай тартып жүрөт керек. Ата-эне андай болбосо болбойт турган. Үй шарты жок болуп калып, 1-2 жыл намазды каза кылып окубай койгондон кийин намазды кайра кандай кылып баштаса болот? Же бул каза кылган аябай чоң күнөө болуп калабы? Каза кылган күнөө таксырлар. Ошон үчүн андай кылбаш керек. Эми ушунча болуп калдыбы? Үй шартына байланыштуу жумуш теричилик деп калдыңыз болсо, буга деле бул себеп эмес да намазды каза кылгангачы. Эми кайрадан баштаңыз, кадимкидей эле, эч тартынмаңыз. Бир күн дагы кеч. Бүгүн эле мына түн эле баштаңыз. Куптан намаздан кийин Алла Таалага дуа кылып, я Алла, кечирим кой, кечир, менен ушунча күн намаз казалар болуп кетти деп, тооба кылып, 5 вакыт намазды баштай бериңиз. Алла кечиримдүү. Устаз, мен үйлөнгөнмүн, келинчегим боюмда бар эле, урша кетип, дары ичип, түшүрүп салды. Күнөө кимде? Экөөңдө тең. Күнөө кимде эле? Дары ичип, эми баласын түшүрүп койду. Жакшы эмес да, эми Кудайым перзент берип атса, белегин берип атса, дары эмне үчүн ичти? Урша кеткенсиңер. Дагы тияк бияк сөздөр болгон. Ошон үчүн экөөңдө тең күнөө. Хотя бирөөң унчукпай койсоң, сабыр кылып, бирөө эле ылдый болуп койсо, ушу иш бүтүп кетмек да. Шайтан экөөңгө тең күч өттү дагы, экөөңгө тең от койду да. Телефонго сүрөткө түшсө болобу, күйөөм болбойт деп өчүрө берет. Телефонго мейли, бирок караңыз, ошо телефондо башкаларга жөнөтүп, ошол анан кийин намахрам эркектери көрсөтүп, ал болбойт аланда. Же болсо телефонду бирки сүрөткө чыгарып алса, тарак телефондо эч нерсе эмес. Кеп нар жагындагы маселе кандай? Кайнежелерим бар, тынчтык бербейт, келинди кул сыяктуу эсептешет. Мен сүйлөгөндө мөлтүрөп, жер карап, отур деп кыйкырат. Кандай кылсам болот? Бардыгы мына
ошол ыймансыздык, такыбалык жоктугунан бүгүнкү күндө диний сабаттуулук, адамгерчиликтин баалуулугу, мынакей ушуну жоктугунан биз баалуулуктар дегенди үйрөтсөкчү, бул жакшы болмогон эле. Мынандай нерселерден кутулмакпыз. Бир туугандар арасында калыстык тууралуу айтып коесузбу? Кайсынысын айтып берейин? Эмнеде маселеде калыстык? Калыстык өтө адилеттүүлүк, бул чоң тема. Калыстык болуш керек бардыгына. Бирдей болгонго аракет кылышыбыз керек баарына. Ассаламу алейкум устаз, эгер шам намазы каза болуп калса, каза намазды окуганда 3-чү рекетинде зам сүрө кошулабы? Кошулбайт. Кандай каза болсо, фарыз намаздар кудум ошондой эле окулунат. Фарыз намаздарда 3-чү, 4-чү рекетте, угуп алыңыздар. Фарыз намаздарда 3-чү, 4-чү рекетте, демек 4 рекеттүүлөр пешим, асыр, куптан, 3 рекеттүүлөр шам намазы. Ошол 3-чү рекетинде зам сүрө кошуу тиякта турсун. Макулбу? Фатиха сүрөнү окушлук сүннөт. 3-чү, 4-чү рекеттерде чыныңыздарбы? Фатиха окубай койсо дагы намаз боло берет даша. Сукут же болсо таспih айтып койсо дейт, мисалы. Ана эми зам сүрө эч кандай жерде жок. Ошон үчүн каза окуганда дагы зам сүрө окулбайт. Казада ал жок. Менин кошунамдын тазалыгы жазда жыты үйүбүзгө кирет. Туалеттин немеси окшойт. Кирет. Айтсак дагын кулак салбайт, сыртына чыгарып коет. Туугандар кошуналарга зыян жеткирбеш керек. Узактагы туугандан жакын кошуна бекер айтылбайт. Өзүңүзгө ара көргөндө башкага кошунага да. Кошунанын укуктары өтө чоң, эске алыш керек. Жакпаган мамиле кылышса кандай мамиле кылышым керек? Ничо, сабырдуулук кылып жакшылык кыла бериңиз. Биз өзүбүз үчүн кылабыз, өзүбүздүн ахиретибиз үчүн кылабыз. Ага эгерде ал туура кабыл алып, жакшылыкка жакшылык кайтарган болсо, ал дагы сооп алат. Жакшылыкты билбесе, ал күнөө алат, эмне алат эле? Кылган күнөөлөрүңдү билип, кантип жеңилдетсе болот? Бул мындай. Канча күнөөлөр Алла Таалага эки нерсе жагат, туугандар. Алланы улуктап, Алланы мактаган, өзүңдү мактаган Аллага жакпайт. Элге деле жакпайт. Мактанчактар барго? Элге жагабы? Аллага деле жакпайт. Алла Таалага Алланы мактаган жагат. Экинчиси, бенде өзүнүн күнөөлөрүн Аллага айткан жагат. Башкаларга айтпай эле коюң. Башкаларга айтпаңыз. Сиздин күнөөлөрүңүздү өзүңүз билесиз, Алла билет. Экөөңөр билесиңер да. Көп күнөөлөрү бар, экөөңүздөр эле билесиздер, башка билбейт. Ата-энеңиз билбейт, аялыңыз билбейт, бир тууган билбейт, устаз билбейт, достор билбейт. Бирок Алла билет, сиз билесиз. Күнөөлөрдү Аллага айтыңыз. Я Алла, ушу кемчилигим бар, катам бар, күнөөм бар, кечиргин деп. Ушул менен Алла Таалам кечиримдүү. Кечирим сураңыз 1. Үмүт кылыңыз 2. Үмүтсүз болбоңуз. Өз аялына кызганыч түрдө зулумдук кылса күнөө болот. Жаш балага көзмөнчөк такса болбойт. Кудайга шек келтирүү деп уккам. Жаш балага такса болбойбу? Көзмөнчөктөн эчтеке кереги эле жок. Аларга тумар такса боло берет. Жаш балдарга тумар барго, мойнуна тагып коет, бешикке тагып коет, кийимге тагып коет, тумар тагып койсо болот. Бирок тумар такканда 2 шарты бар. Ошол. Биринчиси ал жерде Кур'ан, хадистин ошолор сөздөрү болсун. Экинчиси муассир биддат, таасир берүүчү Алла, ал жөнүндө себеп деп билиш керек да. Ушундай ишенимде боло турган болсо, тумар такса шариятта деле уруксаты бар. Бир малымды иним сатып жиберген. Төлөп бер десем, төлөбөй жатат. Кандай жол менен алсам болот? Эми бир тууганчылык мамиледе сабырдуулук керек тууган. Түшүндүрүү менен гана. Урушуп кетпеген ошо бир мал боюнча. Тууганчылык андан жогору турат. Бул мал келет, кете турган нерсе. Бүгүн мүмкүнчүлүгү жоктур. Же болбосо бүгүн ал мүмкүнчүлүгү бар, өзүнчө кичине пейли ушундайдыр. Аны ыйман менен гана оңдобосо, түшүнүгү ахиреттен, Кудайдан коркуу келип анан берет. Азыр бирок ошол бербеген себебинен силер чыр-чатак кылып, тууганчылык мамилени бузбагыла. Атам сүйлөбөйт, жана укпайт. Намаз окусам болобу деп жатат. Болот намаз окуса. Сөзсүз. Эгерде бүгүнкү күндө ошо тилинен жерсе кулагын эме калса, акырын ишарат кылып, кыбланы карап окуй берсин. Кайненем бөлүнүп жашагыла дейт. Мен болсом үйдөгүлөр менен жашайм деп жатам. Бөлүнбөсөңөр жашабайсыңар дейт. Машалла. Анча-мынча кайненелер андай айтпайт эле буланы.
өзүнчө жашагыла деп атыптыр да. А бул наоборот, бул келинге да молодец деш керек, кайненеге да молодец деш керек. Кайнене өзүнчө жашагыла, бизге кызмат кылбай эле койгула деген сөз да эми. Келин жок, биз сиздер менен жашайбыз, силерге кызмат кылабыз деген сөз да. Мен ушундай деп түшүндүм эми мындай. Бөлүнбөсөңөр жашабайсыңар дейт. Бул жакшы. Эжем Туркияга кетип келип атат. 2 жыл болду. Аллаху акбар. Жезден башка аял алса кандай болот? Ортодо бир кызы бар. Боло берет алса. Не болбойт? Бирок эжеңерге айтышыңар керек. Ал эже ал жака тийип алган жокпу, башка бирөөгө барбы? 2 жыл боло турган болсо. Азыр иман, эми ахирет, иман алдыда болбогондон кийин дин алдыда болбосо кыйын ал. Нике бар эле, идда бар эле, күйөөм бар эле, кызым бар эле деген пикир жок болсо, байланыш болсо чакырыш керек. Ошон үчүн мен дайыма айтам, туган, раз баш коштуңбу, чогуу иштегиле, чогуу жашагиле, болду. Ийгиликке дагы чогуу жеткиле, жакшылыкты дагы чогуу, кичине ылдый-өдө сыноо болуп калса, аны дагы чогуу бөлүшкүлө, бири-бириңерге колдоо көрсөтүп. Экөө эки жакта иштеп, экөө эки шаарда, бул жакшылык болбойт туган. 4 балам бар. Майда үйдөн 4 балам бар, майда. Кичинекей балдар деген да. Үйдөн чыга албайм, базарга жолдошум барат, туугандарын чакырып акча берет. Мага айтпай продукттарды кымбаттаптыр дейт. Кандай болот дейт. Эгерде да акчаңыз болсо мейли, эң биринчи бирок үй бүлөгүнү караш керек. Андан да ашып калса, туугандарды да карап коюш керек. Бирок үй бүлөгө жетпей атса, башкаларга берген, садака кылган ал акылдуулук эмес ал. Өткөндө хадис айтканбыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. 1 сом деле мисал келтирейин, 1 сом 1 дирхам дейт. Алланын жолуна берген. Жетим кембагалга берсеңиз, кулду азат кылганга берсеңиз, үй бүлө бала чакаңызга берсеңиз, баарына сооп, бирок эң сооптуурагы үй бүлө бала чакаңызга. Анткени сиз мойнуңузда милдет. Башка бирөөгө бербей койсоңуз, ал фарыз эмес сизгечи. Зекетке ал фарыз, садака ал фарыз эмес. Үйүңүздү караган сизге мойнуңузда милдет бол, фарыз бол. Күйөөм өлгөндө шакек алып берем, үйлөнгөндө, күйөөм үйлөнгөндө шакек алып берем деген 10 жыл болду, милдетин аткарбай атат, не болот дейт. Аткарбаса күнөө болот да. Жана сураш керек да. Шакек алып берем, каерден алып берем? Бу дүйнөдө же бейиштен алып берем деди өйдө. Туура? Бирок убада бергенден кийин аткарыш керек тасыр. Тилиңизден сөз чыктыбы? Аткарып коюңуз. Мен Россияга барып иштейин десем, күйөөм макул болбой койду. Эмне кылсам болот? Туура эле макул болбой коюптур. Болбойт, күйөөңөр буякта туруп, өзүңөр Россияда иштегенге бүгүн талаптыр. Коронавирусто ооруп калып, Россиядагы биздин мигранттарыбыз эмне болушту? Келе албай. О эстен чыгып калат экен да инсан. Инсан экенбиз да. Нисян деп коет. Инсан деген нисян деген сөздөн чыкканда, нисян деген унутуп калуу деген сөз. Унутчак. Унутуп калат экенбиз да. Кече башыбызга эмне болду? Границалардан кире албай. Башыңда калгыла Россия. Өлсөм да ошо Кыргызстандын жеринде өлөйүн дегендер, оңой эмес. Бактылыктын бир белгиси ырыскыңыз өзүңүздүн мамлекетиңизде, жашаган жериңизде табылса. Албетте башка жака барып деле ырыскы таап келсе болот. Аларга деле биз рахмат айтышыбыз керек. Бул жака өздөрү барып, машаалла, иштегендер өтө жакшы, мына алкышка татыктуу болгондор көп да. Кыргызстанга канча деген жардамдарды жөнөтүп атышты, туурабы? Бирок мына кыскасы мына суроого жооп бергенимде, күйөөсү менен барсын. Күйөөсү менен бу жерде калсын, каласа күйөөсү менен барсын, болду. Ажырабагыла эч качан. Ал жака кетсе, күйөөсү бул жакта пикири чачырайт, аялы тиякта пикири чачырайт. Түн кандай өтүп атат? Экөө бири ооруп калган учурда кандай болот? Ортодо өзгөчө балдар болсо тарбиясы кандай болот? Үй бүлөгө кош көңүл болбош керек. Таптакыр кош көңүл болбош керек. Аял дагы, күйөөсү дагы. Бири-бирин карап, бири-бирин колдоп, бири-бирин көңүлүн көтөрүп, бири-бирине жөлөк болуп. Мектептерге адеп сабагын киргизүүгө билим министрлиги менен сүйлөшүү болду дейт. Кудай кааласа, иншалла, биз дайыма эле талаптарыбызды айтып эле жүргөнбүз. Эми иншалла мындай болуп азыркы мына сөздөр дагы жакшы талкуулар болуп атат тияк-бияктагылар, Кудай кааласа жакшы дуа кылып турсаңыздар, Алла Таалам ушу билим министрлигине да бир инсап берип, бир пикир берип, баарыбызга эле кыргыз элине Алла Таалам жакшылыктарды берсин. Бул жакшы нерсе иншалла. Кудай кааласа бирибизге жардам берип, бүтөлөбүз да. Бирибизге жардам берип кана биз бекемделебиз. Макулбу?
Менин bir bağlı boyumdu biri uğurdap ketse, kantip tapsam bolot. İnna lillahi ve inna ilahi raciun aytыңыз. Tapqangaç, hareket kılыңыз, izleyiniz, başkalardan soraştırыңız. Men birinci rekette cemaattan keçip kaldım. İkinci rekette imam at-tahiyatqa oturdu. Men turup kettim. Namaz buzlauı je kандай? Жок, өзү мындай тугандар. Bir bilip alaylı. Geçip kalsanızçı namazgaçı. At-tahiyat okugandan keyin oturup kütüp turuңuz imamdın salam bергенде чейин. İmam oң жаққа salam bергенде туруп кетип калбаңыз. Мүмкүн имам жаңылышып калган болсо, жаңылыш саждасын эки сажда кылып калышы мүмкүн, да? Ошондо эгерде оң жаққа салам берсе, сиз туруп кетип калсаңыз, ал салам берип атса, сиз кайра отурсаңыз, бул болбой калат, ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн күтүп туруңуз, экинчи саламды берсин. Экинчи саламды берди, бул эми точно деп, эми туруп кете бериңиз. Дагы канча рекет сизде калса мойнуңузда, ошону толуктап коюңуз. Болду. Мен 14 жаштамын. 9'du бүтүп колледжге окуйун дегем, ата энем каршы, медресеге окуйсун деп жатышат. Кайсынысын туура? Жок, азыр иншалла 9'du бүтүңүз. Анан Кудай кааласа, 9'du бүткөндөн кийин медресеге кирип, фарзы айын деп коет. Негизи керектелүүчү фарзды окуп, андан кийин колледжге окуй берсеңиз деле боло берет. Биринчи имандын талаптары, жакшы нерсе үйрөнүп алыш керек. Аялым больницада түнкү сменге ишке барат. Ошол кандай болот? Чогуу болуңуз. Өзгөчө түнкү барганда, түн да турган. Эркек жанда болуш керек. Көгүчкөндүн эти адалбы? Көгүчкөндүн эти адал. Мектепке оронуп барса мугалимдер урушат. Ушул тууралуу айта кетсеңиз. Конституциялык укук камсыздалган туугандар. Оронуп барганга эч кандай андай урушканга акысы жок. Анан көк жакшы билимин берсин, тарбиясын берсин. Эжекелер дагы, агайлар дагы. Менин апам мени уруша берет. Сиңдимди эркелетишеттер. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Бардыгына адилеттүү болуш керек, буга айтканбыз. 3 жыл мурда ажырашып кеткенбиз. Ортодо кызыбыз бар. Кызым өзүмдө. Эми башка турмушка чыкпай койсом күнөө болбойбу? Албетте, күнөөдөн өзүңүздү сактаганга күчүңүз болсо, турмушка чыкпай эле коюңуз. Сиздин ыктыярыңызда. Эгерде бүгүнкү доор бир күнөөнүн, ушундай бир фитнанын доору жаман немелерге кабыл калбаш үчүн турмушка чыгып алганда жакшы. Ата чыкпай койсо күнөө болбойт. Өзү негизи күнөөдөн сактана алсаңыз. Жашообуз жакшы эле жашайбыз, бирок аялым Россияга иштейм дей берет. Чогуу барып иштегеле, же чогуу бу жерде тургула. Мен бирөөдөн карызмын. Ал адам сурабайт. Аны бөлүп берсем болобу? Тезирээк бериңиз. Бөлүп бересизби, толук бересизби? Кандай болсо дагы тезирээк бериңиз. Мен жакында машина саткам. Машина өз атымда. Ал мага дагы 7000 бериш керек. Эгер бербей качып кетсе, эмне кылсам болот? Өзүңүз атыңызда проблема жок, сиздин атыңызда тура берет анда. Өткөрүп берип койгондо маселе да. Дуа канткенде кабыл болот. Алладан жардам сураса кабыл болобу? Сөзсүз кабыл болот. Намаз окугандан кийинки дуалар кабыл. Ата-энеңизге кызмат кылгандан кийинки дуа кабыл. Ооруларды зиярат кылгандан кийин дуа кабыл. Дуа кабыл боло турган учурлар толтура. Тахаджуд намазда, фарз намаздардан кийин. Кээде асмандан жылдыз учса тилек кабыл болот дейт. Туурабы? Туура эмес. Асмандан жылдыз учса, ол шайтанды урганда учат ал. Ошол жерде тилек айта турган учур эмес ал. Ал жерде я Алла шайтанды урду деп субханалла дей турган учур ал. Боюнда бар аял кайсы айдан баштап кийимдерин алып баштаса болот? Өзү алып берсе болот. Албетте бир маселе жакшы мына суроо берип калды. Мындай маселе бар да. Төрөлелик балага коляска, маляска, ар нерселер болот го. Ошондой алса болобу, болбойбу депчи. Алымдарыбыз жакшы эмес дейт. Төрөлелекте эле бардык нерселерин алып даярлап токтой, шашылып, эсен аман чыгып алсын. Төрөлүп алсын. Анан ала бергиле. Өзүнүн ошол учурдагы мына төрөлө толготтун учурунда болуп калганда, өзүнө тиешелүү баягы немелер бар го, комбинезон, кийим кечелер бар го, аларды мейли. Анын алдына ала эле тиги коляска, түрлүү коляска, анан кийин дагы бир нерселердин бардыгын алып коюп эле даярданып, жок, андай албай туруш керек бака. Өзүнө кийим кече болсо ала берет ал. Менин 8 балам, кызым бар.
Жаш балдарга калыс мамиле кылуу боюнча кандай кылабыз? Калыс мамиле кылабыз. Баарыбыз иншалла калыс мамиле кылабыз. Жолдошум талак берип койгон, бирок кечирип кайра жашап жатам, арам эмеспи? Эми канча талак берип койгон мага бергилсиз да. Сиздер мындай кылла муфтиятта 15-кабинетке фатва бөлүмүнө келиңиздер. Дагы ошо маселени айтыңыздар. Алар жашай бересиздер, эч нерсе эмес десе жашай бересиздер. Нике кыйдырасыздар десе нике кыйдырасыздар. Жок таптакыр болбойт экен десе ошого амал кыласыздар. Адам күн сайын сөгүнсө, күнөөсү чоң болобу? Эгер ошол адамдын кызы сөгүнбөң деп катуу айтса, күнөө болбойбу? Атасына же агасына. Жок, катуу эмес эми, бирок айтып туруш керек. Кот атасы, апасы эгерде туура эмес кылып атса, туугандар мындай кандай десем, аларды бир башкаруу иретинде эмес, жумшаган, буйрук берген иретинде эмес, сураныч иретинде айтыш керек туугандар. Улууларга делечи, туура эмес болуп атса айтыш керек. Биз кичине кезибизде атабыз кошунабызга жерин берип, бизге жолго кошунабыз жол берген экен. Азыр болсо ошо жолго кошунам туалет куруп, машина өткөнгө эмес, адам өткөнгө да жол койбоду. Мен кайра жерди сурасам болобу дейт. Эми муну караш керек сиздерге. Сиздер берип атканда жериңиздер эмне, мыйзамдуу менен бердиңиздерби же кандай? Аны караш керек. 3 айлык бала эненин курсагында өлүп калса, ал бала кыяматта бейишке кирбей туруп тосуп алабы дейт. Жок, бул хадис мындай. Эгерде төрөлүп, балагатка толгонго чейин өтүп кете турган болсо, анда ошол наристе же ошо бала кыз ата-энесине шапаат кылат деген хадисте келет. Эртеге кыямат күнү алардын этектеринен кармап, я Алла, же мени кошо дозоп казапта, же болбосо бул ата-энемди бейишке киргиз дейт экен. Бул баягы төрөлгөн бала. Төрөлгөн бала деп эмнени айтат? Бу дүйнөгө эненин карнынан чыкканда үн чыгарса, инга деди, кандай бир үн чыгарып туруп, ошо момент эле өлүп кала турган болсо дагы шариаттын буйругу. Бул тирүү жан бу дүйнөгө келип өлдү деген сөз да. Хоть 1 секунда жашап өлгөн чакта дагы, бирок үн чыгарыш керек. Ага эмне болот? Ага ат коюлат биринчи. Кусул кылынат, жакшы кепинделет шарият боюнча, жаназа окулунат. Жана ошол шариаттын талабындай бартып көмүлөт. Эгерде үн чыгарылбай эле өлүк эле, үн чыгарылбай эле келди да, демек ал эненин ичинен эле өлүп калган. 3 ай эмес, 9 ай болсо дагы ага ат коюлбайт, кусул кылып жаназа окулбайт. Алар жөн эле ак чүпүрөк ороп эле алып барып эле коюп коет. Түшүндүңүздөрбү? Тагдырды талкалаган адамды кечириш керекпи? Эгер ал атамдын бир тууган иниси болсо, кечиримдүү боло бериңиз. Кечиргенди Кудай кечирет, кечирүүчү Кудай. Менин карындашым бул дүйнөдөн өтүп кеткен. Анын кызы бизде калган, атасына бербей бизде калган, калыстыкпы дейт. Жок, атасына бериш керек. Эгерде ошол кыз кичинекей эмес, бага турган караш керек. Мындай бойго жетип калган болсо, атасына бериш керек, аны алып калган болбойт. Абысындар бир үйдө жашап, бири-бири менен урушуп кетсе, сүйлөшпөй жүрсө, кимиси кечирим сураш керек. Чоңубу же кичүүсүбү? Ким биринчи бактылуу болом десе, ошо кечирим сураш керек да. Кичүүсү кааласа, кичүүсү, чоңусу кааласа, чоңусу. Адепке эми кичүүсү кичине кичпейди кылып коюш керек. Чоңусу да текеберленбеш керек. Наоборот, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул жерде биринчи саламдашкан, биринчи кечирим сураган текеберликтен таза деп. Кимиси биринчи бактылуу болгонду кааласа, ошо кечирим сурасын. Бизде 40 жылдык дегендерди токтотуңуздарчы. Суранам, ак кийдиде аялдар шуба кийебиз, алтын тагабыз деп балдарын карызга батырып жатат дейт. Бардыгы биздеги туура эмес нерсе да. Дини юсур, дин деген бул жеңил нерсе. Дин деген бул жөнөкөй нерсе туугандар. Жөнөкөйлүктү үйрөтө турган. Мыналардын баардыгы чында эле акыркы учурларда пайдалуу нерсеге каражаттар сарпталбай, пайдасыз нерсеге сарпталып атканы бул жөн эле күнөө эмес туугандар. Бул зыян дагы да, дүйнөдө экономика башкасына дагы. Мугалимибиз оронгон кыздарга сабак өтпөй бөлүп коет. Калыс сөзүңүздү айтыңыз. Жок, андай кылбасын. Мугалим деген боорукер, баарына тең караган, тегиз караган, баарын жакшы көргөн. Эманчымчы наоборот оронуп келгендерди мактап жакшы көңүл буруп койбойбу?
Алар бир жаман нерсе кылып келген жок го. Алар машалла сизден сабак үйрөнөн деп келип атса, аларды бөлүп койгон болсо, зулумдук болуп калат туугандар бул. Кийимине карап, байлыгына карап, чырайына карап, мансабына карап, ата-энесине карап сабак бербеш керек. Наоборот, ошо жетимдер болсо, биринчи ошолорду караш керек. Кембагалдар болсо, биринчи ошолорго көңүл буруш керек. Макулбу? Мугалимдер кандай мугалим болсун? Диний мугалим болобу, светтик мугалимби, бардыгына бирдей. Ошон үчүн ал сыздарды өзгөчө көңүл буруш керек. Алла Таала Хадис пайгамбарыбыз айтканда, «Иннама тунсаруна би дуафаикум» деп, силерге жардам берилет, силерге жардам берилет. Ал сыздарыңар менен бирге дейт да. Ошон үчүн ал сыздарга көңүл алып жүргөн болсок, Кудай кааласа Аллахтын жардамына кур калбайбыз эч качан. Мен намаз үйрөнгөнүмө 1 жылдай болуп калды. Буйурса 5 маал окуп калдым. Суром, бозо ичсе болобу? Апам балдарга кам болот деп бозо салат. Иче берсе болот го, ачыткысын аз кылып салып жатам дейт. Эми жакшы эмес бозо мындай. Эми туура баягы буларда мындай бар да, биздечи деп коет эле спиртовое брожение деп коет да. Бозо салганда дагы акырын ошол өзү мен азыр билбейм кандай деп коет кыргызчасы. Ачыт эме спирт неме болот да, брожение болот да. Вот, ошондой болуп кала турган болсо, ал жакшы эмес болуп калат туугандар. Куллу мускирин харам деп ар бир мас кылуучу нерсе ал эмнеден гана жасалбасын, ал арам болот. Мас кыла турган нерсе болуп калса ал арам. Ошон үчүн этиятташ керек бозодон. Бирок кээ бирлер баягы биздеги туура түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Ал ошол чекти, ошондой спирттик пораженияга жеткизбестен туруп ошол деңгээлде бере турган болсо бөлөк кеп. Ата кандайга көбүнчө эме болуп калат го, жетпей калат да. Этиятташ керек, Таптуу жумшак деп коет го. Билбейм, көбүнчө айтып коем мына бир экөөнү сурадык эле, кадимкидей эле мас кылат дейт. Так. Мен тааныштарыма карыз сураганда көп берем, бирок такыр сурай албай эле ошол бойдон унутулуп калат. Карыз мамилени бузат деген ушул туурабы? Жок, карыз мамилени бузбайт. Карыз бул наоборот адамгерчиликти кылып атпайбы? Эгерде карыз алган киши ошону туура түшүнсө, көзүм чачыраганда ушул мага жардам берди. Эч ким бербей койгондо ушул берип турду деп. Бул жакшы кайра мамилени оңдойт. Эгерде туура болсо да, кусул жок болсо дуа окуса болот. Кусулу жок, дуа окуса болот. Мисалы, ажаткана киргенде окуй бересиз. Башка нерселердин баарын дуасын окуй бересиз. Кусулу жок деле. Кусулу жок, Куран окуса болбойт. Намаз окуса болбойт, кусулу жок. Дуа окуса болот. Менин 5 жашыбыздан бирге чоңойгон досум мага өтө катуу кыянат кылды. Кандай калыстык кылсам болот? Кечирип коюңуз, эгерде өтө катуу кыянат кылган болсо, будан ары баягындай мамиле кылбай эле коюңуз, бирок салам дуаны таштабаңыз. Өтүп кеткен кишинин аманат акчасын эмне кылса болот? Өзүнө кайтарып бериш керек десеңиз, туугандары бар да, өзү өтүп кеткен туугандары бар. Ата-энеси же аял бала чакасы болсо ошого бериңиз. Алар да жок боло турган болсо, анда ага инилерине бериңиз. Алар да таптакыр тааныбасаңыз, анда анатынан садака кылып бериңиз. Идрис пайгамбардын улуту ким болгон? Алла алам. Араб болсо керек. Кызыма 5 ай болду. Чочуп, адам сүйлөсө деле чочуп жатат. Жүрөгүн көтөрүү үчүн кандай кылсак болот? Дем салыңыздар. Замзам болсо замдамды киши жылытып бериңиздер. Үйүндөгү жылкыларга баарына бирдей чөп салам. Ал эми минген атыма беде жана жем берсем, мен адилеттүүлүк кылбаган болуп калбаймынбы дейт. Машалла, мына имандуулуктун сабагы мынандай кылат, туугандар. Ушу бардык даже адам балдарына эле эмес, ушу бунун адилеттүүлүгү айвандарга чейин өтүптүр да. Аттарга бардыгына бир жем салам, чөп салам дейт. Жакшы суроо берип атат. Бул туура эле, адилеттүүлүк эле болот. Анткени сиз аны минип атасыз да. Башка жылкыларга аны минип неме кылган жери жоксуз. Муну минип атасыз. Мына азыр эки кагаз келип калды, муну жооп берип коеюн эми. Анан бүтөйүндө булар шаштырып атат. О, капа болбойсуздар, мына өтө эме жазылып калыптыр. Окушка кыйынырактай. Geçirim surayım. Sorular көп қой. Өлүп кайра тирилгендер жөнүндө кененирээк түшүндүрмө берип коюңузчу. Бул сабак экен да. Өлүп кайра тирилет. Дүйнө туугандар мындай. Куранда Алла Таала айтат:
Minha halaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sizді жерден жаратқанбыз, жерге қайтарамыз, жерден қайра тірілтеміз дейді. Екеуі бүткіл дүние мақұл, талашсыз. Қандай? Жерден жаратқанбыз деген. Сіздер, біздер барымыз жерден жаралғанбыз. Бүгінгі күні барлық оқымышлар айтады, біздің азығымыздағы жаралғанымыз, денедегі элементтер барлығы жерменен байланышқан 100%. Әрбір денеде кальций, железо, фосфор, балакат, салакат, менделеевтің барлық элементі бар. Алтынға шейін бар. Денемізде ше. Жеген ішкендеріңізді қарасаңыз, бұл жақта банандан таштап, нары, мемі жеміштері, күрішпі, емнен қарсаңыз барлығы жерден. Жерден екеніңіз шек күмөнсіз. Мақұл ба? Жерге қайтып барарыңыз да шек күмөнсіз. Ешкім башқа жаққа айта албайды бұны. Үшіншісіне келгенде, ушул жерде ажырап кетебиз да. Мұсылман, мұсылман емес. Мұсылмандар айтады, қайрадан тірілеміз дейді. Мұсылман еместер, тірілбейміз дейді. Ушу айырмауыз бар. Ошон үчүн Алла Таала айтат, экөөнү ишенгенден кийин үчөөнү ишенип кое бергене. Сени жоктон бар кылып атып беле, бардан жок кылып кайра бар кылып коюп, Аллага эмне кыйын дейт. Кыскасы өлгөндөн кайра тирилген жөнүндө кенен сабак өтүп берели бир убактарда. Анан калган сурактар намаздагы жакын калып калды. Буюрса кийинки сабактарда улантабыз. Жаратканын баарыбызга жар болсун. Аллахым эки дүйнөдө жүзөрүбүз жарык кылып, баарыбызды ыймандуу жашоо берсин. Дөөлөтү Алла Таалам баарыбызды бийик кылып, нурлуу, берекелүү жашоо берсин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Assalamu alaikum. Bu sorulara göre cevap oldu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
لا